Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш аракеттеринин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ Кагул программасы. Студияда мен Каныбек Асанкариев, саламатсыздарбы? Бишкек шаарынын жол күзөтчүлөрү айдоочуларды жана башка жол жүргүнчүлөрүн жолдо сак болуусун суранат. Анткени көп учурда сен тартипти мыкты билсең да билбегендер чыгат. Так ушундай окуялардын бирине биздин чыгармачыл топ түндө туш болуп келишти. Кененирээк кезектеги материалга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Чоңчуу каналына түшүп кеткен унаа сууга ашып кетсе 1 метрде жетпей калган. Катуу ылдамдыкта келген унаа ичкери кирип, камыштарга такалып калып, айдоочусунун күбөлөрү биргелешип жээкти көздөй чыгарышкан. Күбөлөрдүн айтымында сыйыр үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу спирт ичимдигин ичип алган жана мынтип Чоңчуу каналына кирип кеткичекти 2 унааны сүзгөн. Алардын бири Мерседес үлгүсүндөгү унааны Дэн Сяопина көчөсүндө өз жолунда бараткан жеринен, бул сыйырбы унаасы каршы жолго чыгып барып сүзгөн. Анан токтоп калуунун ордуна качып кутулуу аракетин көргөн. Шаардан Маевкага бараткам үйүмө. Өз жолу менен барасам, Баят базардан өткөндөн кийин эле астыман аябай катуу газ тээп сыйырбы келди. Мен ошол эки сыйырбыны көргөндө биринчи полосада кетип аткам. Эмне кыламды билбей сол жака качсам, ошол мени дифлексия менен келип туруп сүздү. Мен ошол өзүмдүн полосаман аркы встречный полосага кирип кеттим. Жабыркандар болгон жокпу сизде? Жалгыз элеңиз? Жок, мен жалгыз келаткам үйгө өзүм эле. Сыйырбы токтоду дагы карап туруп, ошол бойдон качкан бойдон кетти. Айдоочусу ким эле? Айдоочусу мен көргөн жокмун өзүм. Бирок тиги элдин баары айтты, масакен деп кыйкырып калышты. Жок, ушул биякта отурган киши тиги бул кармалганда элдин баары барып, жана свидетелдер барып, ушул деп айтты. Ошо мен өзүмө келгичекти башым айланып, тиги кубалаган балдар кармап турган. Бул жактагы жол кырсыгын күбөлөр көрүшкөн экен. Аларда качып кеткен айдоочуну көрүп, айрымдары аркасынан түшүшкөнүн айтышат. Мерс момундай келаткан, тиги болсо аркы капталдан келип капталдан түсөт. Встречныйдан аркы каптал. Встречный жана мас. Анан ичинде ошончо капталга сүзгөн. сиз жана тиги жакка барып айдоочуну көрдүңүз да өзүн, Жана ошол жакка жүрдүңүз беле? Ооба. Ошол айдоочу беле биякта сүзгөндө дагы? Ооба, ошол айдоочу. Ошол биякта мен эмесин деп эле да. Бу жерден сүзүп туруп анан качып кетти. Анын аркасында жана эки бала кубалап барбадыбы? Кубалап барып, тиги жерден ал качып баратып, тиги бычканын бурчунан дагы бирөөнү сүзүп туруп. Дагы бир машинени. Дагы бирөөнү сүзүп туруп. Дагы бир машина жана бер жактан машина турбайбы? Жаңы эле жүрүп кетти бу жерде дагы бир машинени. Бу жерде сүзгөн машина бу жерде турду, экинчи машина. Анан сүзүп туруп анан кайрылып, анан бу жердеги балдар кубалап барып анан кайта келгенде анан бычканын жегинен көрүп калышып анан Мерседести сүзүп алып качкан сыйырбы мындан ары барып Чоңчуу каналын жээги менен өткөн көчөгө кирет. Бул жактан да ылдамдыгын азайтпастан айдап жолдо бараткан дагы бир унааны сүзөт. Айдап келатканда артыма урду, мен аварийка тартып киргизип, чыкканча эле мына айдап качып кетти кайрачы. Сизди каяктан сүздү ошондо? Бычканча кезем жана менеге. Ал деген биринчи Мерседести сүзүп анан келатып туруп, сизди сүзгөн турбайбы? Түшүнүктүү. Берки бычкага кирип кеткен жерин көргөн жоксуз, Жок, мен көрбөйүн өтүп кетти, баракта куупчу. Хондо үлгүсүндөгү унаада ичи толтура киши болуп, бирин-бири кара кычакты сыйырбы айдоочусу мындан ары качат. Орус эл жомогундагы колобоктой болуп, Мерседести сүзүп качып, андан келип Хонданы сүзүп качып, бирок алыс кете алган эмес. Жолдон чыгып кетип, Чоңчуу каналын көздөй кирип кеткен.
Сыйырбы унаасын чыгаргычакты анын айдоочусун көөлөрдүн бири саап коюшпасын деп унаасына отургузуп алган экен. Бизден чыгармачыл топ ордунан аны менен сүйлөшүү аракетин көрүп, кырсыктын чоо жайын сураганда айдоочу мен эмесмин деп чыкты. Эмне болуп кирип кеттиңиз экен бычка? Мен водитель эмесмин. Көөлөр сизде ататпы? Айтып да бар. Жүр машинаны сиз алып анан келдиңиз беле? Жок, сизген жок. Сыйыр неге сиздикби? Жок, меники эмес. Кимдики аны? Ченен балдарын олар алып чыгыптыр беке, сону айтышты да. Могу машинеме келдим. Достордун машинасына түшүп кеттим. Ордуна окуяны териштирүүгө тартип сакчылары да келишкен. Бирок айдоочу аларга баш ийбей тоскоолдук көрсөткөндүктөн күч колдонуп унаага камап коюу туура болду. Да, ким бар? Ремен берсин, намышты. Жонтучу болду эй. Антиглеш, блядь, өз биле отура бе. Өзүмө отура бе. Гаиш, өз биле отура. Колдарсан бир колдайсыз. Мен кетсем жана эле кетип калам. Сен келген кийичен эле кетип калмакмын. Андай кылып бар. Өзүмө отура бе. Өзүмө отурам де. Бирөөсүн чыгара ал ичиндеги. Өзүмө отурам. Кел, бирөө кел, чык де. Өзүмө эле отурам де. Берген чарпы. Өзүмө эле отурам. Мындан ары жабыркаган унаалар сыйырбы баш болуп айып уна токтотуучу жайына жөнөштү. Ал эми айдоочуларын ичип ичпегендигин текшерүү үчүн наркология алып кетишти. Түтүкчөйлүү тыкмасы менен текшерүүлөрдүн жүргүзүшүп, алардын жыйынтыктарында көпкө күттүрбөй алышты. Жана белгилүү болгондой Mercedes менен Honda унааларынын айдоочулары соо. Ал эми аларды сүзүп качып кетип, акыры өзү барып Чоңчуу каналына кирип кеткен сыйырбы унаасынын айдоочусуна спирт ичимдиги чыкты. Бул иш мындан ары тергөөнүн колуна тапшырылды. Бул тасма күнөөкөр унаанын видеорегистраторунан алынган. Болжол менен 80 км ылдамдык менен Toyota үлгүсүндөгү жол тандабас светофордун кызыл түсүнө баш ийбей өтүп, өз жолунда бараткан Lexus'ту сүзгөн. Бул кагылышуудан Lexus'ту жолдун четине ыргытып, ал эми Toyota өзү оодарылып кеткен. Муну көргөн күбөлөр эки унаага тең чуркап барышып, жардам көрсөтүү аракетин көрүшкөн. Айтымдарында бул кырсыктын ичиндегилери аман калганы таң калыштуу болду дешет. И таким образом, получается, он стукнул его, и такой грохот, да, в итоге. А водитель кто был, вы не заметили? Водитель вроде этот, который Касимый был. Касимый, да, Касимый. Они, короче, я думал, все трупаки будут, когда вот прибежал, все живые оказались. Естественно. Күбөлөрдүн айтымында костюм кийген бала айдоочусу болчу, бирок мындагылар чыгып алышып, айдоочубуз качып кетти деп баарын айтып сыра ичкендерин улантышкан экен. Ал эми экинчи унаанын жүргүнчүлөрүнүн арасында катуу жарат алгандар да болгон. Бири башынан катуу жарат алып, ордуна чакыртылган тез жардам кызматы биринчи жардамын көрсөткөн соң ооруканага алып кеткен. Мен могу Московский көчөдөн Жашылдан, главныйдан келаткам. Жашылдан келатсам, красныйдан уруп келип туруп мен капталга сүзүп салды. Машина толуп кетти, Толуп баяка түшүп калдык. Андан уже элесимде жок. Жабыркагандар жокпу сиздин машинада? Бар бирөө башы жарылып калды, больницага кетти. Эсин жабыркан өзүндө Өзүндө эле болчу, Буякта мен билбейм, бирок 6 эле киши чыкты. 6 тең мас экен буякта. 6 тең чыкты. Муну регистратор бар экен, азыр алып койдук. Камералардан да көрөбүз да. Айдоочусу биз эмеспиз деп атат. Биз эмеспиз, биз бирөөнү жалдаганбыз, качып кетти деп атат, бирок 6 эле киши чыкты анын ичинен. Болгон 6 эле киши чыкты, анын баары көрдү.
Эки унаа тең айдаганга жарак сабалга келгендиктен ордун аларды жүктөп кетүү үчүн эвакуатор чакыртылды. Айтсак, Тойота үлгүсүндөгү кырсыктын күнөөкөрүнүн номуру кошуна Казакстандык экен. Айрымдардын айтымдарына караганда, ичиндеги айдоочусунан тарта жүргүнчүлөрүнө чейин аталган өлкөнүн жана орусиялык жарандары. Ордуна тартип сакчылар келип, кырсыктын картасын чийип, өз иштерин аткаргыча Тойота унаасынын айдоочусуна жардам берем деппи, бир киши жетип келди. Улам бирин ары алып барып шыбырашып, айдоочусун алып кетүү аракетин көрүп жатабы деп инспекторлор аркасынан жөнөштү. Анысын барып кармашса, жардамга келгени экинчисин жетелеп кетип, тартип сакчыларга тоскоолдук көрсөткөндөй болду. Аяқылы жетілі отыз бұл үшін. Нет, в чем дело? Я. Машину тоже снимите. О, а я тоже. Вы тоже. Вы тоже. Хорошо, алам, войти. Пойди. Алды erkek işte var mı? Çok da байкер. Они же не водители. Пойдемте. Зачем? Куда я пойду? Подожди. Куда? Он же не водитель. Конечно. Он же не водитель. Нет, В любом случае здесь государственный орган решает, байкер. Мынтип алыс жака барып алып сүйлөшкөндү жакшы көргөн бала акыры анан аны тартып алган биздин чыгармачылык топтон жинин чыгарды. Камерабызды колдон жулуп алуу аракетин көрүп, микрофон орнотулган жерин жулуп талкалап койду. Камераға не тұтасың? Я тебе разрешаю снимать? Камераға не тұтасың? Я тебе разрешаю мне снимать? Я же тебе не разрешаю. Руки отпустил? Ты мне камеру сломал. Ты меня не снимай, пожалуйста. Ну вот милиция здесь сейчас Ты меня задержит. не снимай, пожалуйста. Я же тебе не разрешаю себя снимать. Камеру отпусти. Уважаемый. Задержание получится. Камера толкался. Уважаемый. Биздин камерабызды сындырган соң, буга чейин Тойота унаасынын айдоочусу менен жүргүнчүлөрүн эки жакка тартып сүйлөшүп жүргөн жигит чоочун киши боло калды. Жөн эле өтүп бараткам деп актанып, кетип калайын деди. Бирок албетте бул кылыгы үчүн жооп берсин үчүн ордуна 102 кызматта чакыртылды. Я прохожий. Почему вас сейчас? А? Что случилось? Что случилось? Я ему говорю, камеру убери, говорю. Хорошо, сизгимсиз. Вы Я мне не прохожу, сказали я даже прохожу. камеру. Я живу здесь. Да, Я здесь живу. Я живу здесь. Я здесь живу. Здесь они участники ДТП, понимаешь, Жень? Понимаю. Понимаю. Кимди алып кетті там? Я. Кимди алып кетті там? Отасың. Я прохожу здесь, я здесь живу. Уже осың тегермен өтіп кетпесің жүрушіңмен. Все. Жүр. Дайте, байкер, интервью дайте, байкер. Самый первый. Да, сейчас, секунду. Не қалды? Жүзекке чалып қой, жүзектің бір екі баш жақсы сұрышын. Хорошо, стойға стой нормально. Не снимайте, Ко мне пожалуйста. вообще не подходите. Не, я вас прошу. Ко не мне сни- вообще не подходите. Я прошу, не снимайте. Надо было Зачем? сначала это сказать, а не Зачем? камеру Вот ломать. надо было сначала подойти, с мое разрешение спросить. Так вы Снимаете? людей, Не водителя снимаете. уводите. Какого водителя? я не буду Где я выступать. водителя увожу? Вот водителя Я уводили, со милиционеры за знакомым- вами Со пришли. знакомым я разговаривал. Вы кто вообще? Представьтесь, пожалуйста. Ну, какая разница? Вы кто? Представьте, Журналист пожалуйста. телекомпании НТС Азиат Как ваша Джикшеев. фамилия? Азиат Джикшеев, я говорю. Имя, отчество. Азиат Год Джикшеев. рождения. Год рождения. Зачем вам год рождения? Ну я вот хочу знать. Ну год вот представьте рождения. теперь, вот, как ваша фамилия. Ордуна териштирүүгө мобилдик батальондун кызматкерлери келишкен. Камеранын микрофонун кармап турган бутун сындырган бала алгач мойнуна алгысы келбей туруп алды. Албетте ишти териштирүү үчүн мобилдик батальон бул жигитти. Ал эми инспекторлор жол кырсыгынын катышуучуларын ичип-ичпегендигин текшерүү үчүн наркологияга алып барышты. Камера сындырса вам сейчас снимает нас, уважаемый. Я не знаю, может где-то порвал, я даже не знаю. Ну, если камеру поломал, Доставит как он это, сейчас личностный снимает? установит это, Зачем личный заблуждение химик. будет? микрофон сломали. Вот, Зачем заблуждение микрофон. будет? Документ бар ма? Документ жанында жоқ. После ДТП біз участниктерді алып кетіп, нарколог тұтасыздар, оны алып барып, таши. А у тебя после грязок, да? Жоқ, бізге жоқ. Вообще посторонний киши. Келіп алып,
Ошол жерде ДТП болгон автоунун ичиндеги Россиянын жарандарын четке алып чыгып алып качуу милдеттерин аракеттерин кылып жатат. Арыз жазып берсеңиз. А что лицо прячем? Не прячь, пожалуйста. Стесняешься, что ли? Нечего стесняться, тебе надо постесняться. Ичкери кирген соң алгач жол кырсыгын катышуучуларын текшерүү жүргүзүлдү. Түтүкчө үйлөтүп Lexustун айдоочусу таза, ал эми Toyota унаасынын айдоочусу менен айрым жүргүнчүлөрдүн организминде алкоголь бар экени аныкталды. Глаза закрывайте, ребята. Руки вытяните вперед. Глаза закрыты. Да. Пальцы растопырьте. Теперь указательным пальцем достаньте кончик носа с правой стороны. Теперь с левой стороны. Көзүңдү жумуп, колуңдун учу менен мурдуңдун учун доставайте. Сол жактан. Все. Булардын ичкендигин текшерип алышкан соң, анан буларга болушуп келип, биздин камерага доо кетирген баланы киргизишти. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча соо чыкты. Бирок ак халатчандарда шек болгондуктан анан баңгизатка да текшеришти. Бул текшерүүсү да таза чыккан соң, жол кырсыгынын катышуучулары жол күзөтчүлөрдүн коштоосу менен, ал эми биздин чыгармачылык топ жана бул бала мобилдик батальондун коштоосунда 1-Май райондук ички иштер башкармалыгына бардык. Бул жактан арыз менен түшүнүк каттар жазылып, эмнеге камерага кол көтөргөнүн өзү деле жакшы түшүнбөй калганын айтты. Албетте эмнеге камерабыздын көңүлү ага бурулганын да түшүндүрүп бердик. Понимаете, если вот на место происшествия приезжаю, фиксирую только виновников, там, пострадавших, и пока никто не вмешивается. Если кто-то вмешивается в этот процесс, я их тоже освещаю. То есть я полное право имею на это. Все верно, но как я мог вмешиваться, если я разговаривал Ну, я говорю, то, что обводили их, потом сотрудники к вам обращались, даже просили не отходить, вы все равно уходили. Вот эти процессы я снимал. И тут получается мы Кагаздар толтурулган соң анан тергөөчүгө кирдик. Тергөө арыз менен таанышкан соң камерага кол көтөргөн баладан өз каалоосу менен кайра мүлктү ордуна келтирип берет деген милдеттендирме жаздырып алды. Айтсак арадан 2 күн өтсө да милдетин жазып берген баладан кабар жок, тергөөдөн да кабар жок. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык фото, видео материалдарыңыздарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.